Саламатсызбы. Саламатсызбы. Кандайсыздар? Рахмат, жакшы, өзүңүз? Жакшы, рахмат. Анда эмесе биз дейден баштайлы. Бүгүн 3-чү спринттин 2-чи дейлеси. Кече эмне кылдым? Кече ораз бош болчумун, иштейин деп баарына WordPress ачып, сайт ачып баштайын деп баштагам. Анткени шаблондор даяр болуп калса, WordPress-ка коюп үйрөнө берсең, анткени 2-чи, 3-чү күндөрү көп бошобой калам иштегенге. Баарына WordPress шаблон ачып, сайт ачып атып, анан көрсөтө кетейин бирөө толу деп спонтанно жолугушуу жасап, анан бат-баттан көрсөтүп бердим. Бирок аябай эле бат болуп кетти окшойт. Көп адам жакшы түшүнбөй калды. Бирок чындап эле интуитивно, понятно болгону менен биринчи жолу кездешкенде все-таки в любом случае жакшы түшүнө албайсың да. Все-таки неме опыт керек түшүнүп кетиш үчүнчү. Анан менин оюм негизи эле бир нерсени бирөө көрсөтүп бергенде, көрсөтүп айтып берип атканда действительно жакшы түшүнө албайсың. Pair programming деген болот. Ошол pair programmingде жаныңда күчтүү программист отуруп калса, логически бүт правильно түшүнүп кете берет, бирок өлө көп информация болгондо түшүнө албайсың да. Кантип иштейт, контроллердер кантип иштейт, девушкалар кантип неметет деп өлө кыйын болуп кетет. Анан менин ошол тажрыйбам түшүнүш үчүн ошол нерсени өзүң жасап көрүшүң керек да. Өзүң издеп, анткени маалымат ичинде толтура. WordPress кантип түшүнүп кылыш керек, аны көп моменттер бар установка кылган. Локальный сервер деп коет, өзүң компьютериңе атайын серверди установка кыласың, настройка кылып PHP, MySQL, Apache деген сервер үчөөнү кошуп, Unix. Анан ал серверлер даярдаш үчүн баарын мурда отдельно настройка кылсаң, албетте анан уже немелерде даяр болуп калган. Пакеттер. Ошол пакет мисалы бар. Орустар жазган Denver деген ошол Denverден установка кылып койсоң эле сразу бүт куюп берет. Анан ошонун үстүнө WordPress установка кылып, анын ичине программировать этип текшерип көрсөң болот да. Биз болсо серверге коюп койдук, чтобы силер көрүш үчүн серверге кантип установка кылат деп. Хостинг тандап деген сыяктуу домен тандап. Анан изилдеп көрсөңөр, в принципе, установкалан анча деле оор эмес да. 1-2-3 күнгө кетет установка кылдырганга. Бирок опять же бизнес спринтке ал установка кылган үйрөнгөндүн деле кереги жок. Жөн нерселер. Башында мындай башында илип койдум. Кимге кызык болсо, азыр өзү издеп таба алат да. Опять же биздин максат болчу шаблондорду тандамай. В общем, ошо бардык проекттерге WordPress установка коюп, анан доступ берейин десем, такта домен бирден көп иштебей калды, анткени Notion'га жылдырып койгонбуз да. Анан Notion менен менин сервериме конфликтовать этип, кече ошону настройка кылып атып бүтпөй калдым. Ошондуктан доступту берген жокмун эч кимге кайра эле. Аны болсо бүгүн кечинде келип бергенге аракет кылам. Андан тышкары кээ бир проекттерде уже айткандай заказчиктер менен эле партнерлор менен чогуу иштеп баштадык. Жакшы жаңылыктар. Аларга көрсөтүп баштадык, анткени алар деген Instagramдан окуп жакшы түшүнбөй атат да. Эмне болуп атат, жакшы эмне биздин проектте дагы бирөө жазып атабы, кимдер жазып атат деп жакшы түшүнбөйт. Анткени айткандай эле биз Discord ичинде жүргөндө биз пузырьдин ичинде жүрөбүз. Силер ичинде жүргөндө өлө шака-бока кипиш болуп аткан сезилген менен сырттагыларга вообще сезилбейт да. Мисалы, келечектин ичинде эмне болуп атат, Жылдыз академия ичинде эмне болуп атат, сыртында вообще көрүнбөйт эмне болуп атканынчы. Даже силер аябай бири-бириңерге Instagramдан пересылка кылып, бири-бириңерге айтып кетсеңер, ошол адамдар кана кайра отмечать этип атып, пузырь болуп калган да. Вспышка болот. Көп адамдар билет, анан кайра эле токтоп кайра ичара эле өзүңчө эле жүрүп жүрө бересиң. Негизи компаниялар эле движениянын баары ушинтип иштейт, өзүнүн бир атайын немеси болот, кичинекей движняги. Анан ошол движняктын ичинде эле жүрө беришет баарычы. Байкасаңыз, мисалы, Ололонун ичинде да бир адамдар эле жүрүп жүрө беришет. Же болбосо, мисалы, Мэттебстин ичинде деле өзүнчө эле жүрүп жүрө беришет. Биз өзүнчө жүрүп жүрөбүз. Ошондуктан сырттагы адамдар жакшы түшүнбөйт да. Анан ошолорду акылдап киргизе баштадык.
кече Жанбек менен жолугуп билер орталыкка болуп менен сүйлөштүк. Подкастты Ажыгыжы подкастты кантип өнүктүрсөк болот, эмне кылып кошсок болот, сайтыбызды көрсөттүк, түшүндүрдүк. Анткени аларга да мына Notion сайт көрсөтсөң жакшы эметпейт да, Notion'дан сайт жасаса болобу деген сыяктуучу. Notion сайтыбызды көрсөтүп, азыр сырга болсо неме жазып атат, текст жазып атат, ошол биз жөнүндө дегенге. Раз бирөөсү уже контакт кете баштады. Вроде сигналдар жакшы, жакшы экен болот экен деп айтты. Жанбек жасап баштадык. Анан өткөн жумада кыргызча психология Instagram продвижение кылыш үчүн дагы неме керек болчу. Сүрөттөр керек болчу. Анан ошо командага жазгам, ким жаза алат деп анан үчөө чыкты. Как раз Беригүлназ анан Дарыгул анан ошолор менен бирге ушул 3 вариант жазаптыр, үчөөнү жибердим. 4 вариант жазаптыр, жиберсем, сонун экен дейт. Анан алар менен тоже хорошо деп чат создавать еттик. Ошол чаттан иштеп баштайбыз. Или уже иштеп баштадык. Анан опять же четвергте уже анда жолукканга бир запись жазып койдук. Четверг жолугуп команда менен таанышып иштейбиз. Анан кечээ Шашардын жолугушуна катыштым. Бул жобага көп сүйлөштүк, ар кандай темаларды кантип өнүгөбүз, кантип өнүктүрөбүз, Шашардын перспективасын. Ошол Тилордого менен сүйлөштүм, тоже кечээ сабактын алдында. Ичкен дагы бир эки команда менен сүйлөштүм, окшойт иши. Жакшы болуп атат. Акырындык менен баягы активдүү иштегендер өзүнчө мынтип уже көнүп иштеп башташты да. То есть все идет по плану дегендей. Анан неме баса кележе жакка келелекпи, Василий менен да неме ачып алып, Telegram ачып алып экөөбүз сүйлөшүп атабыз, кантип Instagramды өнүктүрөбүз деп анан раз насихат келип калыптыр. Аны кошуп алдык. Ал да бизге жардам берет. Биздин Instagramыбызды жакшыраак кылып турганга. Кечээ Daily-ден аябай көп сүйлөшүп кеттик Instagram жөнүндө. Ошол анан Instagramда вроде жакшы болуп атат. Элдер лайк этип атат, ар кандай немелер, контенттер чыгып, мындай көрүп атат да, что жизнь бар. Эксперименттер жүрүп атат. Тоже нормально. Меники ошол, давайте силер көтөр. Силерде эмне жаңы? Кандай болду? Биринчи күн кандай өттү? Саламатсызбы агай. Биз Устат командасы көчө Zoom'да жолугуш өткөрүп, шаблондорду тандоо боюнча тапшырма берилди ар бирибизге 3төн шаблон тандап, 3 күндүн ичинде тандап, сизге 5 шаблон даярдайлы деп тапшырма бердик. Анан ушуларды жана 3төн тандалган шаблондордучу каяка эме кылабыз? Мисалы биз Notion'га анан Trello'го да карточка ачып туруп ошол жака жибергиле деп тапшырма берилди да, ушундай туурабы? Кечээ мен как раз Тилордого ушундай совет бердим, как вариант да, идея катары. Trello'дон биринчи тапшырмачасы бар. Типа Notion шаблон тандоо деп. Анан командага айтасыңар, ким шаблон тандап атса или ким бөлүштүрсө, ошолор кирип карточкаңан өзүңөрдү отмет кылып койгула, иштеп атам депчи. Анан иштеп атканда силер ошол Trello'нун ичинде комментарий менен калтырсаңар болот. Либо Notion'га барып, Notion'дан страница ачып, ошол жака илсеңер болот да, ар бирөөчү. Анткени Notion'да ар бирөө илгенде силер билбей аласыздар ким илип атканын. Ошон үчүн обычно Trello'нун ичинде комментарий калтырышат да, ошондо билинет. Мисалы, бир адам бир комментарий калтырды, бир комментарийдин ичинде 3 ссылка. Ошентип ар бирөө бир-бирден комментарий калтырып чыкканда, менеджер көрөт да, баары аткардыбы же аткарган жокпу депчи. Же болбосо ошол Trello карточкага чек-лист жазып койсоңор болот. Ошол чек-листке адамдардын аттарын жазасыңар болот да. Типа ким тандап атат, ошо аттарын жазып койгула, или менеджер жазып коет, ушулар адамдар тандайт депчи. Анан адам тандап бүткөндөн кийин комментарий кайтат. И комментарийде
үчтөн ссылка и чек-лист отметка болот да. Мен бүттүм деп. Ошондо силер немесин көрөсүңөр. Канча шаблон, канча адам тандады, канча калды бүтөөрүнөчү. Тандап бүтөөрүнө ошондо неме кылса болот да. Пинговать этсе болот да. Сени күтүп атабыз, сен эле калдың, башканын баары тандап койду депчи. Ана ошол чек-листтин баары толгондон кийин, анда уже шаблондун баары тандалды. Анда менеджер барып, то есть ошол ссылкалар баарын бирден Discord'га ыргытып чыгат команданын ичинечи. Сразу бир убакта бүт ссылканы ыргытат. Анан командага айтат. Команда, мына Discord'убузда ушунча немелер тандадык, пожалуйста, лайк баспагыла депчи. Анар бирөө баардык ссылканы көрүп чыгып, лайк басып чыгат. Типа лайктын немесинен көрүп аласыздар да, кайсы неме, кайсы шаблон жакшы экен. Биринчи вариант, же болбосо ошол шаблонду кайра эле Zoom аркылуу звонтешин неме кылып, бирөө скриншер кылып, ар бирөөнү көрсөтүп чыгат, ушундай экен, обсуждать этип, анан кандай дейсиңер, давайте голосовать деп, анан ушинтип голосовать этсеңер да болот. Анда бирок ал оорураак да, кечке отурушуңар керек сүйлөшүп. Ушундай идея бар. Эмне колдонсоң? Ошо анан ушул деле шаблон тандоо деле кичине эме бизге оорураак окшойт деп ойлойм. Сиз менен да бир жолугушсак болчудай. Жана Силер биринчи тандап хотя бы силер биринчи тандап анан ошону көрсөткүлө да. Мисалы, мону тандадык деп анан мен келип фидбек берип айтам да, жакшы, жаман, туура эмес кетип бартасың атып. Хорошо. Рахмат. Жерене командасына. Бизгече Zoom жолугушуп турганбыз. 3-спринт боюнча талкуулап WordPress жөнүндө дагы сүйлөшүп. Анан сиздин видеодо Zoom жолугушууга катыша албай калдык эле мастер-класска. Анан тапшырма болду бул ошол көрүп чыгайлы, жана эгер түшүнбөсөк дагы башка булактардан маалымат алайлы депчи. Кечээ мен өзүм да WordPress көрүп чыктым. Түшүнүксүз болгон жерлерди интернеттен өзүм издеп бир аз карап, бир аз жалпы маалымат алдым. Анан шаблондорду караганда кандай критерийлер менен караш керек? Мисалы, шаблондерлердин дизайны жакшы болушу мүмкүн да, бирок ал шаблон дизайн жакшы болгону менен биздин долбоорго туура келбей калышы мүмкүн болду. Ошого биринчи критерий ошол, биздин долбоорго туура келеби, ичинде кандай функциялар бар. Ошолорду карап, мисалы, бизде деген акчалай көмөктөшөм деген да жери бар, волонтер болом деген да жери бар. Ошол башка шаблондордо ошондой жери барбы? Ошолорду карап, биздин долбоордун контенти боло тургандагы шаблон бизилдеги эле 3 шаблондон деген тапшырма коюлган. И ал тапшырманы ошол Notion'га жүктөп койгон, ссылкасын коет, и ошол жерде аты да чыгып калат да. Андан кийин бүгүнкү Zoom жолугушууда талкуулайбыз чогуу. Анан мен дагы жазып чыгам. Бизде сөзсүз боло турган контенттердичи. Мисалы, бир макала чыгышы мүмкүн. Дагы бир ушундай форма сөзсүз болуш керек. Ошол форма, ошол нерсе сайттын шаблонунда да болуш керек деген болду. Анан биз бүгүн тандайлы деп аткан шаблондучу. Тандап анан 3-4 вариант кылып сиз менен да кеңешип бүгүн алайлы дедик эле, бирок мен азыр түшүнгөнүм боюнча азырынча эч кимге WordPress'ке доступ бербедиңиз, И дагы 1-2 иштер бар, сиз аны бүгүн кечинде бүтүрөсүз, ошондо бүгүнкү жолугушуу болбой калышы мүмкүн. Так, бүгүн жолугабыз беле? Жерине менен жолугабызбы? Жок, сиз айттыңыздар, WordPress мекин болуп бир аз көйгөйлөр болуп жатат. Мен бүгүн аны чечем кечинде депчи. Кимге бере алган жокмун деп. Окей, азыр жооп берейин анда. Рахмат. Во-первых, общие командалар баарына жооп бере кетейин. Шаблон боюнча. Скорее всего, силер тандаган шаблондо уже баары бар да, баардык функциялар, то есть бар эмес, көп стандартный функциялар бар. Стандартный функция дегенде башкы беттин ичинде блоктор, фичалар чыгара турган блоктор да. Блоктордун түрлөрү менен чыгышы мүмкүн. Анан кийин силер жөнүндө эле проект жөнүндө деген дагы неме бар, ошол сервис деп коет, услуги да. Ошол сервистин ичинде 3-4 вариант сервис бар да, 3-4 дизайны бар обычно. Анан неме деген болушу мүмкүн, биз жөнүндө сервис, контакты, анан блок деген бар. Блок деген бул жаңылыктар. Тоже блоктун 3-4 варианты болушу мүмкүн.
контактыда форма обратной связи бар. Ошол нерселер почти что бүт шаблондордо бар да. То есть атайын специальный критерий кылып бизде беле койсоң болот. Экинчи момент, силердин тематикаңар жөнүндө шаблон дагы бар. Скорее всего бар да. Допустим, если жеренени конкретно алсак, силер экоактивизм, экология, green деген сөздөр ключевой сөздөр менен жазсаңар чыгышы мүмкүн да. То есть силер поиска жазып атканда мынтип жазбашыңар керек да. Өткөндө бирөөнү көрдүм. Хороший сайт по экологии деп чоң предложение менен меселе бир сөз менен жазса болот да. Бир ключевой сөздөр болот, ошо менен жазып, ошо ключевой сөз менен кете берсеңер, ошо ключевой сөздөрдү алмаштырсаңар болот да. Вот, анан экология, green деп, эко деп жазып көрсөңөр, скорее всего, экологиялык активизм жөнүндө ошол тематикада тартылган дизайн бар, и ошол тематикада тартылган шаблон бар да, уже точно да. Анан ал шаблон тартып аткан, аларда ресерч жазышкан да, ошондуктан ичинде скорее всего donation дагы бар. Потому что экологтардын баарына donation керек. Donation бар, анан алар скорее всего жашыл болот да. То есть экология деген шаблон издесеңер, ал жакта, например, кара или кызыл деген эмес, көбүрөөк жашыл деген шаблондор бар да. Анан силердики дагы и так эле жашыл. Ошондуктан издеп көрсөңөр, жашыл экологиялык шаблондордон бир 4-5 бар да. Анан ошол 4-5 арасынан тандап баштайсыңар, кайсы силерге жарашат. Тандаганбыз ушундай көпчү. Вот, анан эгерде ошондой шаблон жок болсо, анан типа башка темадагы дизайн издеп баштаса болот да, там про бизнес, про политический активизм. Тиги бул дизайн силерге подходит, бирок контенти не подходит да. Тогда тоже ничего, аны да коштоңор болот. Анан все равно бүт контенттин баарын алмаштырып салабыз да. Все-таки анын эмесин, мисалы, түстөрүн оңдоп, отсуттарын жасап, то есть бизге как бы немеле скелети керек болот, функционалдары керек болот, а бүт фронтендин өзү өзгөртүп алсак болот. Анткени биз программистпиз. Баарыбыз CSS жазганды билебиз, HTML жазганды билебиз. Биреп өзгөртүп, эше башкача кылып койсок болот да. Биз каалагандай. Анан по поводу бүгүн да жолугушуу специально жок болчу вроде. Анан силерге бүгүн кечинде доступ берем силер, чтобы ичине кирип WordPress'ти басып иштетип көрөңүз иштесе. Анан эмени шаблон тандагандан кийин менен көрсөтүп, шаблонду утверждать эткенден кийин чогуу установка кылабыз, или өзүңөр установка кыласыңар, или как-то установка кылып беребиз, анан уже дальше ошол шаблон менен иштеп баштайсыңар. Бүгүн канчалык убактыңыз бош болот агай? Эгер тандап калсак. Бүгүн вроде вот как раз 8-дерде болуп бош болуп калган го дейм. Бирок мени күтпөй эле силер өзүңөрдүн немеңердин процессиңер менен эле шаблон тандап, немеге ыргытып койсоңор, чатка или Telegram каналга мени отмечать этип, все, мына могу шаблон тандадык, карап көрүңүз, биз баарыбыз карап чыктык, ушул шаблон эң жакшы экен деп. Десеңер, мен если что карап айтам да, жакшы экен, или там жок дагы издеп көргүлөчү, что-то мен начар тандалбысың. Жакшы, молодцы. Жардам. Кечөө биздики жолугушканга мүмкүнчүлүк болгон жок, анткени келечек ЖБТ менен жолугушуу болуп калып, анан бүгүн кылмай болдук да. Бүгүн мет жардамдыкын кылабыз, бирок мен ушул эме боюнча карап чыктым да, WordPress боюнчачы. Бизде, то есть WordPress'те ичинде шаблон тандагандан кийин, мисалы азыр мет жардамдыкы кичине орурак сайт болот да. Ичиндеги кээ бир контенттерин ичинде өзүнүн шаблондору болот экен да. Ошону деген, ошол жерден эле там мисалы форма жасагыбыз келсе, ошол форманын шаблондору түрү болот экен, ошону коюп алсак болобу же болбойбу, ошону сурайм дейм да. Ооба, мен силер мет жардамдан баягы силер дизайн жасап атканда эле айткам, силер аябай сложный кылып жасап атасыздар, скорее всего биз андай жасай албайбыз, или даже шаблондордун арасында жок депчи. Ошондуктан силер опять же жана эко жардам сыяктуу медицина боюнча тоже шаблондор көп. Ошолордун арасынан оптимальный 5-өөнү табышыңар керек да, чтобы бирөөсүндө
врачтар болуш керек. Анткени көп немелер клиника болуп калат да. Силер болсо мындай көбүрөөк каталог врачтардын онлайн консультация деген жагын издеп көрүшүңөр керек. Опять же, андай шаблон в один точно жок. Просто где-то дизайн окшош, где-то функционалдары бар. Ошонусун карап туруп эле ошону алабыз. Анан ошону өзгөртүп алабыз. Кереги жокторун алып салабыз, керектүүлөрүн кошуп алабыз. Анан форма боюнча дагы не обязательно, чтобы силердин формада силердин контент болуш, силердикиндей контент болуш керек да. Ал жакта жөнөкөй эле форма болушу мүмкүн. Там ваше имя, электронная почта, месседж, текст, все, да. Бирок это не означает, что силердики ошондой болот. Любой форманы өзгөртсө болот, анткени формадагы контент да. То есть ичиндеги шаблондогу бүт контент өзгөрүлөт да. Кереги жок функциялар алынат, керектүү функциялар барып кошулат да. Анын баарын өзүбүз кошуп чыгабыз. Вручную. Анда биз агайчы биз деген фигмаданчы биринчи мындай оңоюраак кылып дизайн мындай макет түзүп, анан ошого жараша издесек болот же сразу эле издей берели шаблон? Смотрите, шаблон издегенге силерге канча убакыт керек? 2-3 күн болот го. 2-3 күн. Фигмадан дизайн тартып өтүп, аны выбирать эткенге канча убакыт керек? Көп кетет ошо. Ошондо силер жетишпей аласыздар да. Понимаете? Силер аны дизайн кылышыңар керек. Ошол дизайнды силер мурда эле бүтүрүп, ресерчтин баарын бүтүрүп коюшуңар керек болчу. Либо ошол жагына кетесиңер да. Ошондуктан биздик азыр скорее всего айтып атканым эле башында 2 команда болот депчи. Экинчи команда ошону жаза берсеңер болот. То есть эгерде силерде ресурстарыңар болсо, бирок мет жардамда сен эле аябай активный иштейт болушуң керек. Тартып. Допустим, сенден экөө болсо, бирөөң барып дизайн тартып бермексиң, бирөөң барып шаблон тандой бермесиң да. Ошо бир хотя бы 2 мындай кичине активныйраак болсо, ошентип бөлүшүп алып иштесек, мындай туура болмокпу деп ойлойм да. Анан азыр эч ким деп жазсам деле эч ким жооп бербейт, эметпейт анан. Ошондуктан ресурстарды неме сактап, биз азыр даяр шаблонду коюп иштетип көрөбүз. Анткени биз даже билбейбиз, мет жардамга адамдар кошулабы, кошулбайбы. Биз ошо команда менен сүйлөшө элекпиз да, тоже сүйлөшүп башташ керек. План бар, сүйлөшөлү дегенчи. Алардан мен сурашым керек да, кошуласыңарбы ушул мет жардамга? Анткени эски жардам фокежи ушул ноябрдын 11-inde өчөт. Болду, эч ким жазбайт. Анан кошуласыңарбы мет жардамга? Ушундай консультация беребизби или бербейбизби? Эмне кылабыз дальше? Же башка врачтарды табабызбы консультация бере турган? Же кандай кылабыз деп сүйлөшүп баштайбыз да. Анан аларга сүйлөшүп баштаган чакта бизде типа мет жардам деген домен болуш керек, ошол жакта шаблонубуз болуш керек, ошол жакта примерный бир контентибиз болуш керек да, эмне жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Анан аларга айтабыз, мына смотрите, биз ушул мет жардам жасап баштадык, мына ушул биздин сайт, биз ушундай пландар бар, вообще пландарыбыз асман башы депчи. Өзгөрткөн табыз баарын деп. Кандай силер кандай карайсыңар деп алар айтат, мен операциям бар, вообще бошойн. Ал кереги жок. Анткени мен жардам пакежинин экинчи версиясын жазайар да, жана айткам беле. Биз шаблону менен даярданып жүрө берсек, бизге керектүү функционалдар жок экен, ошол функционалды нолдон баштап жазаш керек экен депчи. Аны мен ошентип кайрылгам врачтаргачы. Ушинтип экинчи версиясын жасап көрөлү, нолдон баштап, шаблондорду колдонбой, баары нолдон баштап. Бирок бизге ресурстар керек. Эмне катышасызарбы десем, бул аябай сложный проект. Албетте бизде андай финансы да жок, ресурстар да жок деп ошолдон токтоп калган да. Ошондуктан аны эч ким жасабайт. Ошон үчүн биз кайра шаблон менен башкачасын жасап көрөбүз, оңоюраагын, простенькирээчи. Анан кайра изилдеп баштайбыз. Ал врачтар эмес, плюс башка врачтар менен сүйлөшүп, там башка гранттар менен сүйлөшүп, или министерство здравоохранения менен сүйлөшүп, короче, даярданып туруш керек да, вдруг дагы пандемия пайда болуп калат, үчүнчү, или дагы бирдеке болушу мүмкүн да. Просто даяр болуп туруш керек. Ошол нерсе бизде болуш керек да. Чтоб убакыты келгенде бизде баары давайте жасайбыз, жардам беребиз, без проблем дегендей кылыш керек да. Анан бизде болсо мындай болгон сунуш келгенде, ооба биздин сайт болот, жанагындай оор арка эркелер болбой эле, ошол мисалы бар да, атайын өзү эле кыйын консультация кылгандарчы акча менен, ошолордун эле ссылкасын бир эмеге коюпчу, бир эле мындай контент кылып, бир эле жерге андай варианттарда бизде иштебейт. Анткени медициналык консультация, медициналык онлайн медицина Бишкекте или Кыргызстанда медицина боюнча уже аябай өнүккөн.
То есть биз ал жактан ал рынокко кире албайбыз. Анын үчүн биз Бишкекте болушубуз керек. Неме командабыз офлайн болуш керек, өзүбүздүн кабинетибиз болуш керек, өзүбүз немелер менен барып иштешибиз керек да. Ошол врачтар менен, ошо медцентрлер менен бул аябай чоң жумуш, плюс ал жакта уже толтура киши иштейт. Биздин эң чоң немебиз, артыкчылыгыбыз биз кыргызча сүйлөйбүз, во-первых. Кыргызча дегенде онлайн региондорго жардам беребиз да. Региондордо баягы башында сөзүп кеттик, эч ким больницага барбайт депчи. Ошол эч ким больницага барбайт дегендерге хотя бы эптеп онлайн жардам беребиз да. Ушундай экен, жака барыш керек экен, во-первых. Во-вторых, биздин врачтар Германияда. Германия плюс врач деген сөз бул качество мирового масштаба деген сөз да. Баары Германияга келип лечение кылат. Ошондуктан бизде Германияга барам или Израилге барам или Турцияга барам, барып ошол жака операция кылам дегендердин как раз ссылкаларын ошолорго жардам беребиз да. Ошол биздин артыкчылыгыбыз. Андай нерсени эч ким жазабайт. Анткени алар Бишкекте, а биз Германиядабыз да. Биздин артыкчылыгыбыз бар, биз биякта жүрөбүз уже-чы. Биякта врачтарды тааныйбыз, алар жардам берет. Мен мисалы бирденке болуп тууганым ооруп же бирөөгө операция керек болсо, мен ошолорго жазам. Анткени менин алардын контакттары бар да, айтам, ушундай экен, эмне кылабыз, врачтар тааныштыңыздар барбы деп. Баары ушинтип сүйлөшөбүз го, тааныштыңыз депчи. Вот ошол биздин сайт ошол тааныштарды бириктирет да. Бирок мындай сразу телефон номерин берип салбай, мындай кичине немени кошуп, интернетте кошуп, чтобы онлайн болушун, чтобы анткени врачтардын телефонун берген дагы туура эмес да. Анткени алар баары жаза беришет. Алар айтат, мен телефон бербегилечи депчи. А биз ортосунда посредник болуп, алар менен байланышып, ушундай бирөө ооруп калыптыр, каяка барыш керек айтып коюңуз, канча турат экен бул деген. Ошондой сервис болуп иштейт. Жөнөкөй, бирок информационный да? Информационный плюс консультация, да, то есть консультация берет, бирок аларга биз, например, Zoom жолугушуу жасап беребиз да. Бизге Zoom жолугушуу жасап берген оңой эле да, айылда отурган бирөө болсо биринчи кыйналат да Zoom'ду каягын баш керек, үнүм чыкпай атат дегендерге биз жардам берип, үндөрдү настрой кылып, анан экөөнү кошуп берип коебуз, анан алар Zoom менен эле консультация кылып коет эле. Айтат, ушундай экен, ушундай турат, жылкыңарды саткыла, жака баргыла. Түшүнүктүү. Хорошо. Ошондой сыяктуу анда эмелерди издей берели, шаблон. Силер шаблон издей берели, анан акырындык менен кошуп баштайсыз аларды. Хорошо. Рахмат. Саламатсыздарбы? Жок. Менин атым Жидегүл. Мен келечек дигиталдын ушул жумадагы, ушул спринттеги скрам мастери болобуз, Элжан экөөбүз. Биз кечээ сабактан кийин жолугушуштурдук, ал жерде протоколчуну белгиледик. Анан командага ушул жумада WordPress менен шаблондордун үстүнөн иштөөгө 2 күн дедлайн убакыт бердик. Ар бир адам 3төн шаблон тандап, анан жаккан шаблондорун ортого тайпага сала турган кылыпчы. Анан дагы Nation'до активдүү баракачтык. Командалардын сабакка катышкандары птичка кое турган болду. Анан ошондон кайсы инсан канча активдүүлүгүн көрсөтө алса, анан флешик акциясын жүргүзмөкчү болуп атабыз. Биздин келечек дигиталда 50дөн ашык адам бар экен, бирок мындай дайым катышкандары 20 тегерегинде экен да. Анан дагы биз келечекте ошол келечек дигитал тайпасынын Instagram'ды ачуу план бар экен. Ошону сүйлөштүк. Биздин кечээки Zoom жолугушууларда ушулар талкууладык агай. Рахмат Жидегүл. Мен кечээ келечектен кадырдан Молдогазга айткам, что-то жеткен жок ошо информация. 20 киши келечек дижиталдын сайтын жасаган или келечек дижиталдын иштерин жасаган, бул аябай көп киши да. Силер ошол 20 кишини пока чогултуп, ар бирөөнүн 3төн шаблон алып, элестетип эле канчалык көп шаблонду карап чыгышыңар керек болот. Ар бирөөнүн бирдеке толтурганы иши болуп, аябай көп киши да ошол бир проект үчүн. Ошондуктан силер бөлүшүп алышыңар керек. Ошол немени кадынын сайтын жасаганга где-то бир 5-6 эле адам керек да. Силер жана активдүү болуп биринчи жумада иштеген немелер,
скрам мастер, силер менеджерлериңер, анан активдүү иштеп аткандар, ошолор эле келечек кадынын как бы неме ошол өзүнүн сайтын жасаганга шайланып, ошолор эле жасаш керек да. Калган активдүүлөргө силер өзүнчө тапшырма беришиңер керек. То есть кадынын эң чоң максаты бул кадынын сайтын жасоо эмес да. Кадынын сайты жөн эле кадыны жасаганда бир эң чоң максат, бирок калганын 60-ынын баары ошону жасоо эмес да. Алар эмне үчүн жазылды? Алар кадыга келген заказдарды аткарабыз деп жазылды да. Кадыга келген код боюнча версткалар жасайбыз, дизайн жасайбыз деп күтүп атышат да. Бизге качан ушундай заданиялар келет депчи. Биз баарыбыз отуруп алып, бюрократия жөнүндө сүйлөшүп, кантип дизайн тандайбыз, кантип эмне жөнүндө жасабыз деп өтүп атат да. Ошондуктан кадынын ичинде 20 адамды 4 командага бөлүш керек. 5-5тен тандап. Ошол 4 командага бөлүп, бирөөсү кадыны калат жазап, калган 3-өө жетет башка заданияларды аткарып. Башка задания дегенде башка проекттерге барып ошондой иштерди жасайт да. Барып аларга шаблон тандап берет, алардын инстаграмын жасап берет, алардын дизайнын жасап берет, если шаблондо ошибкалар болсо версткасын жасап берет дегендей темада кетиш керек аларчы. То есть аларга тапшырма бериш керек, башка проекттер болуш керек да. Ичинде башка проекттер менен иштеш керек алар. Кадынын өзүнүн проектиси эмес. Ошол кече неме Молдогазыга айткам, давай ошентип жолукканда ошентип распределять этип алгыла депчи. Кече кача албай калдым окшойт. Бизде мындай деп сүйлөштү да, эгерде ушул 2 күндүн ичинде шаблон тандаганга дедлайн 4-күнгө чейин коюлду. Ар бир инсан ошо 3төн шаблон тандап, 5-күнү Zoom жолугушуу кылып, бир шаблонду өзүбүздүн командага тандасак, андан кийин биз наркы жумада уже бош болуп калабыз, анан башка командаларга жардам берүүгө эме чачырайбыз деп Сайкал ошентип айтты да. Бөлүшөбүз депчи. Азыр 1 мүнөт. Келдим. Ошол биз азыр Сайкал эже кадыда менеджер болуп, управляющий болуп жүргөндө бир себеби ошондой чыгып атпайбы? Анткени Сайкал эже деген Башаттын немеси менен ойлонуп атат да. Азыр баарына жардам беребиз депчи. Кады андай тема эмес. Башат жардам берет. Башат ушинтип управлять этет да. Кады болсо жардам беребиз эмес, ал биздин как бы жардам жөнүндө эмес, ал заказ жөнүндө да. То есть заказ келди, силер ошол заказды аткарышыңар керек да. То есть силерге заказ келсе айтпайсыздар да, биз азыр дизайн тандап атабыз өзүбүздүн кадыга депчи. Заказчик келип силерге айтат, мага проект керек десе, сиз сүйлөшүп атасыздар заказчик мененчи. Жок, биз азыр өзүбүздүн немебизге тандап атабыз. Шаблон тандап атабыз, анан бүткөндөн кийин 4-күндөн баштап силердин заказыңарды аткарып баштайбыз деп иштебейт андайчы. Клиент биринчи очурунда заказ келдиби, сразу 5 кишини тандап ошол киши кетиш керек барып заказды аткаргангачы. Ошондой менталитетти жасаш керек да кадыданчы. Биздин эң важный нерселер заказчиктер, анан кийин өзүбүздүн сайтыбызды жасайбыз. То силер азыр баарыңар чогуу болуп өзүңөр сайтын жазып атасыз, канча киши отурат, вообще жүрөсүңөрбү, жоксуңар, вообще кады өзүңөр менен жүрөсүңөр да. Силер болсо наоборот заказда биздер ошол заказдарды алышыңар керек болчу өзүңөрчү. Өзүңөр барып, ошол жактан ошондой немелерди түзүп, ким барат, ким заказ издейт, немен күздө эмилген ичинде толтура проекттер бар, немелер керек да, жардам эмес, немелер керек. Ошол мен силерге уже 3-4 жолу айттым да. Бизде 5 проект бар, ал жакта вообще адамдар жок. Сайкал эже да в курсе билет, Telegram канал, Trello карточка турган уже эскирип кетти, 3 жума болду окшойт. Командаларды бөлүштүрүш керек дегенчи. Мен Daily-ден дагы постоянно ошол кадыдан келгендерге айтып атам.
Давайте командаңардан бөлүшүп бергилечи. Кимдер иштеп атат? Өткөндө биз ошон үчүн неме чогултуп атканбыз. Активдүүлөр, неактивдүүлөр ким бар экен депчи. Анан дагы азыр Scrum Master'га айтат. Ошон үчүн сиз же болбосо мындай кылсаңыз болот. Сиз как Scrum Master катары, Scrum Master'дин дагы бир немеси ошол заказчик менен команданын ортосунда кандайдыр бир сложностьтор чечет да. Мен заказчик болуп выступать этип атам, силер менеджериңер там сайкалы жар. Анан сиз Scrum Master сиз айтасыз, окей. Мен сизге айтып атканы, типа, муну сиз чечпешиңиз керек да. Сиз жөн эле ошону настройка кылып беришиңиз керек да. Сиз айтасыз, окей, Азамат агай, давайте биз жолугуш өткөрөлү. Мен сайкал эжеден сурайын, качан убакыт бар экен, сиз менден сурагыз, качан убакыт бар. Үчөөбүз отуруп алып, немеге чыгабыз, анан чечебиз, кандай кылабыз дальше. Эмне үчүн ошол неме ситуация болуп калды. Давайте сүйлөшөлү, анан ошону чечели деп туруп, ошондо ошол жолугушууну уюштуруп койсоңуз, сиз уже өзүңүздүн жумушуңузду аткарган болосуз. Scrum Master жумушу. Десе микрофонум өчүп калган, угулду бары. Чидекиле барса. Кетип калгандай жидекиле. Ооба агай, ушул жерде мен дагы эме да мындай анан мынал эмеде бизде эмелери бар да, имейлдери бар да, жазылган адамдардынчы. Анан ошого имейлдерине кат жолдой турган болдук. Барсыңбы, каяктасың, келесиңби дегенчи. Ушундай дагы иш аракет жасай турган болдук да бул неделячы. Анан Азаматка бөлүштүрүлдү да. Мен айтканым сиз түшүнүңүз жедегиле. Не болмой болду? Не кыласыз сен? Кандай иштер кыласыз? Ортомчол жол көрсөттү. Анан биз заказ алып иш жүргүзүшүбүз керек экен. Ооба, силерде азыр 4 проектке заказ бар. 4 проекттин шаблон тандап, ошол ноушндарды оңдоп, ошолорго текст жазып, дизайн жасап бериш керек да. 4 проект. Жарандык аракет, жерде иштер, эң 2 проект ошол жерде иштер, азыр мисалы биринчи очередь приоритет боюнчачы. Анан дагы 2 проект бар, тоже мага кайрылышыңар керек. Ошон үчүн сиз азыр опять же бүт кады менен ушинтип жолугушубуз керек экен деп кипиш поднимать этпей эле, сайкал эжеге барып лично жазсаңыз болот да. Сайкал эже, что Азамат агай ушундай айтып атыптыр, сиз башкача айтып атасыз. Что-то биздики ортобуз келишпейт, биз кечээ сүйлөшкөндө башканы сүйлөштүк элек. Азамат агай вообще башканы айтып атат депчи. Анан Жок, мен ушта сайкал мен өзүм туура эмес түшүнгөн окшойм. Вот, ошону коммуникация дейт. Биз деген канчалык көп сүйлөшпөсөк, бирибиз таанат, бирөөбүз туура жазып отурубуз деп иштерибизди жасап кетип атабыз. Анан заказчик келет, менин проектим даяр болдубу десе, кайсыл проект дегенде болот да. Ошондуктан сиз азыр барып, или ким менен кечээ сүйлөштүңөр, ошолорго айтасыңар, или ким ошолорго жоопкерчиликтүү, айтасыңар, давайте жолугалы срочно, а то ушундай болуп атыптыр, биздин убакыт кетип атат, могул адамдар бар экен деп. Анткени силердин немеңер дагы работнигиңер дагы кечээ мен көрдүм го, мага задание бергиле, берип койгула, мен жасай берем деди да. Сиз ошондойлорго задание берип койсоңор, алар жасай берет да. Раз болсо кучкуютса болуп эле кадыны жөндөн кыйнап атат. Ошол жидегиле рахмат. Так, уланталы. Кечирет дагы. Амирбек, кош келипсиң. Assalamu alaikum, кандайсыз агай? Мен чөйрө командасынан биз бул жума Диана эже экөөбүз Scrum Master болдук. Ошол биз эчтерсе кыла элекпиз. Бүгүн жолугушуу болуп, ошондо жумуштарды бөлүшүп алабыз. Молодец, Амирбек. Уктук сен. Боттордо кыргызча сүйлөп атасың. Жакшы, чөйрөгө опять же шаблон тандап кереги жок, мен вроде уже жаздым окшойт. Биздин сайтты, HTML-ды немеге өткөрүшүбүз керек. WordPress-ке шаблон кылып өткөрүш керек, ошо жака формаларды добавлять этип туруп, анан бирок видите, ага жеткенге да убакыт жетпейт беле, отуруп алып жасаганга. Силер азыр кантип иштеп кете берсеңер болот, жумушка жок болсо. Силерде Google форма даяр да, туурабы?
Ого. Ошол Google форманы жеренеге барасыңар дагы жибересиңер да. Анткени биздин жеренеге уже немебиз бар, долбоорубуз. Айтасыңар, барыңар ушуну форманы толтургула. Силерди чөйрөгө чакырабыз. Анан чөйрөдөн сүйлөшөбүз силердин проект боюнча, экология боюнча, жерене боюнча сүйлөшөбүз. Дагы форманы толтур деп, анан алар толтурат. Анан алар толтургандан кийин жана биз ойлоп чыккан процессти өтүш керек да. Анан ошондо көрөсүңөр силер ошо биз ойлоп чыккан процессти өтүп атабы же өтпөй атабы депчи. Анан алардан сурасаңар болот, эмне үчүн ушинтип жазган жоксуң ушул жака, или эмне үчүн ушинтип жооп берген жоксуң деп кайра личкасына барып сурап койсоңор болот да, кайсы жеринен оор болду, кайсы жеринен түшүнүксүз болгон жок, бот жакшы эле айтты, сүйлөштүбү же көбөйтүп жетип салдыбы деп. Ошентип жерене менен уже аларды онбординг кыла берсеңер болот да, чөйрөгө. Чөйрөгө 2 адам кирди окшойт жеренеден. Бирок эч нерсе кылган жок. Вот, эмне үчүн эч нерсе кылган жок, анткени алар кылыш керек болчу да. Эмне жетишпей атат, эмнеге алар кылган жок, ошолорду билиш керек да. Ичкасына барып сурап коюш керек. Эмне үчүн сен ошентип өзүң тааныштырган жоксуң, жазган жоксуң, түшүнүксүз болдубу, кайсы жерден косяк кетти деп. Ошол иштерди жасай берсеңер болот пока что биз немелерди официальный чөйрөгө чакырган жактычы. Түшүктүү агай, анан WordPress'ке кайсы нерсени көчүрүү керек дедиңиз? Бизде азыр чөйрө.com'да турбайбы? Сайтчы, ошол HTML жасалган да, анан эң астында катталуу басканда там Typeform ачылат, же болбосо Google Form ачылат обычночу. Ошондо биз Google Form ачпай, ошол чөйрөнүн ичине эле сразу форманы коюп коебуз да. Ошол жактан эле толтуруп башташат. Бирок аны чогуу жасашыбыз керек. Болду, түшүктүү. А так чөйрөнүн Discord'уна уже акырындан кипиш баштала баш керек да, то есть таанышуулар өзүңөр да жазып баштасаңар болот. Мен жана жазып койдум өзүм жөнүндө, силерде ушундай жакшы тексттерди ойлоп чыгып, жазып, чтоб көрсүн дейлер, ошол жака ушинтип жазат турбайбы, ошол кайсак болуп атат деген сыяктуучу. Ошондо баардаш керек турбайбы деп кипиш кылбасаңар, спокойно болуп тура берет да пока что. Чөйрөнү неме жеренени бүткөндөн кийин, например, да бир проектти тандап туруп, ошолорду кылсаңар болот силер там. Коллаборация жакшы болгон, жакшы жазат турган тааныштарыңарды, проектлерин эстеп туруп, давайте ошолорду чакырабыз деп, аларды онбординг кылып көрсөңөр болот. Булай кетиш жолугушууда сүйлөшүп көрөбүз. Сүйлөшүп көрөлү. Рахмат. Гулира Калыкова. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы агай? Мен кажы-кужу боюнча сурайын деп аткам. Сиз биз кылган иштерди айтып өттүңүз. Мага тапшырма бердиңиз эле, Apple Podcast, Google Podcast'тарга кантип регистрация кылыш керек, кантип комментарий калтырыш керек деген видео инструкция тартипчи. Google Podcast'ка кирип көрдүм. Комментарий кайсыл жагына калтырат экенин көрө албай койдум да. Ошондой да. Бар кирип алып таппай чыгып кетип берет. Ошо сизден да сурайын деп аткам, ошо кандай кылыш керек? Немеден издеп көрүш керек? Интернеттен издеп көрүш керек. Кантип подкастка калтырат, ревью деп коем. Отзыв калтырат. Издеп көрүш керек отзывдардан. Анан ошол жакта ушинтип калтырат экен деп. Инструкцияларын окуп, анан бизде ошондой инструкция жазып чыгыш керек. Если болбосо, анда Apple'да точно бар. Анда видеону прям өзүм подписываться этип или там приложение скачивать эткендерден өйдө тартышым керекпи? Ошондой өзүнчө инструкция жазып койсо болот. Мисалы, айтып өтпөм беле, биз подкастты ссылка жибергенде алар контентчиде отуруп, анан браузерден отуруп угушат да. Анда подкасттын вообще смыслы теряется. Подкаст смыслы сен немени подкаст проект немеден басып коюп, анан ал интернет бар жерден скачиваться этилип калат. Анан оффлайнда там айылдан кетип баратып, микрофонду угуп кетерсиң да. Или идиш аяк жууп, анан угуп кетишет да. То есть или там өзүнүн жумуштарын жазап, подкаст угуп кетирет да. То есть атайын отуруп подкаст укпайт эч ким. А биздикилер угат. Эмне үчүн? Анткени алар билишпейт. Ошондой неме жазаш керек да. Подкаст деген ушундай нерсе, аны деген ушундай. Эгерде силер Android болсо, Google Play'га киресиңер, Google подкасты деген издейсиңер, анан ушул шилтеме, ушуну басасыңар,
мынтип жүктөлөт, ачасыңар, бияка кажы кужу деп жазасыңар, подкаст чыгат, подкастты басасыңар дагы, биякты бассаңар бүт подкасттыңар силердин телефонуңарга жүктөлүп калат. Силер угуп бүткөндөн кийин ал подкасттар өзү өчүп калат. Ошондой кылыш үчүн бул жака басасыңар. Анткени биздикилер бар да, ой, телефонум катып калды, анан кийин көп болуп калды, очистить кылыш керек дегендерге сразу ушундай инструкция да. Биринчи инструкция кетет. Анан кийин подкаст деметкен, анан ушуну сурайсыздар деген мененчи. Инстаграмдан ким кайсыл платформадан биздин подкаст угат дейт да. Анан ошолор жазышат. Если бирөөдөн барып эле дагы бирөөнү жазсаңар, угасыңарбы, каяктан угасыңар? Мына мен ушул вебтен угам эле, тиги бул десе, мына монтип кылса болот деп ошол инструкцияны жиберебиз. Анан алар угуп бүткөндөн кийин, ким уктур, молодцы, давайте отзыв калтыралы дейт. Кантип дейт. Мына отзывды монтип калтырат деп туруп экинчи видеону жиберебиз, эле ссылканы жиберебиз да. Сүйлөшкөндө. Ошондой видеолор керек. Макул, түшүндүм. Рахмат. Анан опять же ошонун баарын опять же интернеттен кыйнап отурбай, биринчи күз демилген ичинен эле жасап баштаса болот. Кажы кужудан everyone деп туруп, давайте ким кандай подкаст угат, лайк коюп койгула, там кантип угасыңар, кажы кужу уктуңар эле, скорее всего көп киши угуп көргөн бир жолучу. Кантип угасыңар, каяктан угасыңар деп аларды кыйнап жазып ар бирөөнү, жолсо азыр деле ушундай жолугушууларда мага жазып койгулачы, ким каяктан угат кажы кужу подкаст, кандай кыйынчылыктар болду эле деп алар ошолор менен сразу эме иштеп баштаса болот да. Макул. Хорошо. Рахмат. Рахмат. Так, дагы ким сүйлөйт, ким бар? Насча бар. Саламатсыздар. Жок. Биз эми башат болуп дагы чогулуша элекпиз. Бүгүн кечинде чогулушу болот. Анан ошо биз дагы ошо шаблондорду издеп атабыз азыр. Анан ошо кечинде ошо жолукканда ошо чогулткан шаблондорубузду ошо караштырып баштайбыз. Ошо бизде болгон азыркы жаңылыктар ошондой. Анан SMM боюнча мен эмени сурап кетейин деген болчумун да, агай. Мисалы биздин ушу ар күн сайын болгон ушу daily digest'ти биз алып чыгып атабыз да. Анан биз буну кандай десем, кандай максат менен алып чыгып атабыз, ошону кичине тактай кетейин деген болчумун. Анткени биз ошо командада ар бирөөнү бөлүп бербеген болчумун. Ошо күндөрүнө жараша киргесиңер депчи. Анан ошо башында ошо как протокол сыяктуу болуп башталган. Анан азыр daily digest деп чыгарып атабыз. Анан бирок по времени эме болуп калат экен да, ошо мен командадан ошо кире алдыңарбы, кирдиңерби, жазып чыктыңарбы деп. Анан кээ-биркилер жумушта болуп атат, кээ-биркилер ошо мектепте болуп атат, андан кийин записти көрүп жазып чыгып атабыз да. Анан ошондой пайдасы болуп атабы же болгон жокпу, ошо 2 жумадан бери караштырып атам да. Анан мисалы эгерде daily ошо digest'те биз эметип прям досконально жазып чыгайын десең, бир топ эле узун болот экен да. Анан кайра записти көрүп чыгып, кайра ар бир эмеге токтотуп, анан прям досконально жазып чыксаң, действительно узун да. Аны окушабы, окушпайбы, потому что катышуучулардын баары эле ошо YouTube'дагы записке кирип эле өзүн таап эле ошол жактан карап алышат, же командалар и так өздөрү мындай өкүлдөрүн жиберип атпайбы dailygечи, алар өзүнө керектүү маалыматтарды алып кетип атышат да. Анан азыркы биздин ошо главный ресурс бул эме убакыт болуп атат да. Анан ошону биз daily жазганыбыз керекпи, уланта берелиби же кандай кылалы деп ошону такташтырып сурап алайын деген болчумун да. Абдан жакшы суроо. Ошо качан ушул проблема көтөрүлүп чыгат экен билбей аттым. Во-первых, эң башынан баштап атканда сиз туура айттыңыз, биз командалар үчүн демен Discord'ун ичинде эмне өзүнчө болуп атат, ошол башка командалардын убактысын сарпташ үчүн жасаганбыз да. Алар ар бир dailyге катышпай, ар бир немени карап чыкпай, жөн эле digest окуп туруп эле уже билет да ким кандай эмне кылып атканынчы. Бирок биздин активдүүлөр все-таки баарына катышып, баарын өзлөрү угуп атышат. Ошондуктан биз ошол daily digest'терди кантип туура пайдаланалы,
эмне кылабыз деген теманы даже улантыш үчүн биз ошолорду Инстаграмга чыгара баштадык, чтобы башка кишилер көрүп окуп алсын да. Алар биздин дейлиге катышпайт да, билишпейт. Ошондуктан аларга чыгарып атабыз. Плюс биз кече Telegram канал ачтык, Эрбол ачып баарын чыгарып койду. Анан сизге да айттым, ошол жака чыгарып туруңуз деп. Анан ошол проблема bizde азыр SMM командасы, SMM деген social media marketing да. Силер текст жазганга көп убакыт кетип, анан ал текстти өлө сонун жазгандан кийин аны эч ким окубай калып атат. Текст чоң или кыска или мындай сук билбейм. Кээ бирлер окуп атат, жайсыз. Мен окуйм, көп киши окуйт. Бирок силер social media marketing кылышыңар керек болчу да. Силер болсо жок, бизде убакыт жок деп туруп Асележеге берип койдуңар. Асележе жакта чыйпылдап жүрөт, ой, кантем тигинтем, антип чыгарам деп эптеп Instagram чыгарып атат. По идее деген бизде болуп аткан кипиштин баарын биз пузырдап калбаш үчүн аны кызыктуу кылып, Instagramдын форматында, Telegramдын форматында, там storytelling форматында немеге social интернетке чыгарышыбыз керек да, Facebookка чыгарышыбыз керек, Twitterге чыгарышыбыз керек, Instagramга, Telegramга, 4 жакка чыгарышыбыз керек. Если совсем сонун болуп кетсек, TikTok тартмакпыз, бирок биз сүрөттө кетпей атат, так что TikTok'убузда жок. Эмне үчүн керек бул? Биз деген бүт долбоордулор жөнүндө бренд кылып, кайта азыртадан айтып башташыбыз керек да. Бизде ушундай проекттер бар, ушундай иштер болуп атат, жүрүп атат депчи, биз ошолорду кызыктырып, биякта сонун болот деп. Биздин максат, биздин долбоор жөнүндө көп адамдар билиш керек акырындык менен, чтобы СМИлер, мисалы Азаттык, там Клоп, Лимон өзлөрү бизге келиш керек да. Силер ушундай неме тартып аткан турбайсыздар, марафон жасап аткан турбайсыздар, ошол жөнүндө айтып бербейсиңер, сонун марафон или каяктан окусак болот дегендей кылып, чтобы тартып туруш керек да. Или биз азыр акырындык менен ошол күздө эмилгени там краудфандингге чогултуп баштайбыз, башка бирлерге айтып баштайбыз. Алар айтат, аякта силер эмне кыласыздар дегенде биз Инстаграмда берип коебуз. Инстаграмда алар окуп, кызыктуу экен, мен дагы окуп турайын, ошол кандай жетишкендиктерге жетишет экен деп туруш керек да. Чөйрөдөгүлөргө барсаңар, чөйрө Место.кону изилдешкен, Место.конун Телеграмын, Инстаграмын окуп көрсөңөр, аларда мындай кызыктуу болуп жазат да, элдер Местого киргиси келет, элдер Местого баргысы келет, ушундай да. Же болбосо Жылдыз Академияныкын карасаңар, Инстаграмын. Жылдыз Академия көп киши отметкалаганда Жылдыз Академияны отметкалат да. Жылдыз Академия болсо репост кылып коет, и баары билет Жылдыз Академия ушундай окууларды окуп атыптыр, келечекте окуп атыптыр деп баары Жылдыз Академия көрсөтөт. Бизде дагы Инстаграмдан көрсөтө баштады да. Мисалы бир какой-то кепиш болсо, биздикилер күздө эми деп сразу күздө эмилге деп сразу отметка кылып кетет. Эми ошол форматка жылып кетсек болот акырын. То есть биз деген чисто дайджест кылып, интерн Discordдун ичине чыгарбай, көбүнчө материалдарды сыртка чыгара тургандай кылып даярдап, Асележе менен бирге иштеп, или ошол формат тексттерди сиз мисалы дайджестке жазып атканда, скорее всего, дайджестке жазбай эле сразу Телеграмга жазып, убактыңарды асырап кылып. Анан Телеграмга жазганда прям детально жазбай, мындай дотошно, детально, чтобы түшүнүктүү болуш үчүн, мындай көбүрөөк как storytelling сыяктуу кылып жазсаңыз, мындай кызыктуу неме кылыпчы, жаңылык сыяктуу кылып жазганда, анан дайджестке биз жөн эле ошол Телеграмдын ссылкасын эле берип коебуз, или айтабыз, биздин Телеграм каналга подписываться эткиле, күздөмөнүн ичиндегилер дагы да. Ошол жактан дайджест окуп турасыңар, жаңылыктарды деп. Ошол жака комментарийлерди ачып коебуз, анан башка күздө эмилге катышпагандар кирип ошол жакта комментарий калтырышып, фидбек беришет да, кандай кызыктуу или кызыксыз. Так мен кээ бир проекттегилер окушту, ушундай проект жазып атыптырсыңар деп, уже фидбектер келип атты да. В принципе, силер жазып аткан нерсеңер жакшы иштеп атат. Эми деп ошол эми да бул жакта эки түрдө чыгат ба агай? Күн сайын 11:30 болгон дейли болуп атат. Андан тышкары жөнөкөй дайджест болуп атат да, ал бирок аз да, жумада мисалы там 2 жолу да. Анан ошол эки именно 11:30дагы дейли дайджестти сурайын деп кеткен болчумун да, потому что сааттар ар башка, анан кээ биркилер кире албай калып атышат ошол эмегечи, именно биздин командадан, чтобы письменно текст алып чыгыш үчүнчү. Ошону сурагамда, берки дайджест ал болсо кете берет жаңылык катарычы. Аны кете бересиз, анан именно ошол 11:30дагыны, потому что бул дагы отдельно күн сайын жүктөлүп атат да.
Кээерки ошо жаза турчу кишилер кээеркилер кире албай калып атышат, потом запистен карап атышат. И это тоже много времени отнимает да, 2-3 саат ошого эле кетип калат экен да, пока записти көрүп, токтотуп, баарын бир сыйрадан жазып, түздөп, анан чыгарганга чейин эле ошондой да, уже кеч болуп кетип атат да. Анан ушу именно эртең мененки 11:30дагы Daily Digest'тин кереги барбы деп ошону Вот смотрите, такайын эми деген. силер болсо ушуну, допустим, мындай кылсаңар болот. Силер эгерде өзүңөр угуп анын баарын жазган совсем оор болуп атат десеңер, убактыбыз жетпей атат десеңер, кантип польза менен колдонуп кетсе болот. Биздин Daily Digest так YouTube'га чыгат. Анан силер ошол YouTube деле колдонсоңор болот да, айтасыңар, ошол YouTube'га описание жазып, бүгүн там какой-то тоже текст придумывать этип, или кыскача обзор жазып, или ким Daily Digest'ка катышса, баарын угуп чыкпай эле, просто ошол общий теманы жазып атканын бир-эки предложение менен жазып, анан ушуну көрсөңөр болот деп ошол ссылканы жиберип койсоңор, ошону чыгарсак болот, допустим, Инстаграмга или Телеграмга. Или даже можно пойти дальше, ошол видеосун алып салып аудио кылып, биз так эле видео киргизбейбиз эч ким. Аудио форматка өткөрүп туруп, ошону үйрөнүп алып, кантип аудио форматка өткөрөт. Анан эртең мененки жаңылыктар деген сыяктуу там какой-то бир үн коштоп туруп, ошол аудиону Телеграмга кыргызып койсо болот, или ошого там видео дорожка кылып чыгарып койсо болот да, типа подкаст сыяктуу болуп калат да. Жолдон кетип баратып биздин Daily'бизди угуп кеткиле деп, биздин биякта ызы чуу бири-бирибизге айтып атканыбызды башкалар угуп каткырып отура беришsin. Түшүнүктүү агай, ушу айтканыңыз жана эми азыр бул видео дорожканы билбейм, насколько сможем сделать да, аудио дорожканычы, бирок айттыңыз го YouTube'га как описание можете этот кыскараак жазып чыгарсаңар болот деп, ушуреки туура келчүдөй да, анда ошол менен баштап көрсөк болот да анда. Ошентип баштап көргүлө. Анан ошон эметип насчет Instagram тоже эметип Асель эжеге рахмат, потому что ал өзү доброволец, өзү ыктыярчы болуп, эч ким макул болбой койду да, потому что берки кыздар келген, которые действительно знали да СММди. Бирок эң башында мен ошо жөн эле дайджест деп чыгып, и почему-то мен СММ болуп калдым да. Мен бирок бул эмеде мен вообще ни копирайтер, ни СММщик дегендей да. Анан ошо Инстаграм кошулганда, ошо башында айткан болчумун да, агай мен Инстаграмды мындай контент болуп билбейм депчи, ошо негизи кандай механизми, кандай иштейт, эмне кылыш керек билбейм дегенде, ошондо сиз айткансыз да, вот не ты сама депчи, а ты должна команду сделать депчи. Бирок тилекке каршы именно Инстаграмда иштечү команда топтолбой атат да, калуучулар жок. Анан Биз ошо Инстаграм азыр иштеп баштадык азырчы. Ошондуктан силер азыр өзүңөрдүн СММ немеңерде, допустим, дайджест жазабыз или текст жазабыз деген сыяктуу кылып койсоңор болот. Или даже өзүңөрчө Телеграм ачып, ошол жака дайджесттер чыгара турган, ошол башкача кылып алсалар болот. Анткени Инстаграмда азыр как раз насыйкат кошулду. И Асель эже, мен үчөөбүз азыр Инстаграмда акырын движение кылып баштайбыз, анан башка бирөөлөрдү да кошуп баштайбыз да. Силердин задачаңар ооба дайджест жазмай, сиздин тапшырмаңыз дайджест жазмай, Daily'ни бирденке кылмай да дальшечи. Анан азыр как раз уже өзгөрүүлөр болуп баштады сиздердин командаңарда. Ошону колдонуп, реорганизация кылып, немелерди дальше бөлүштүрүп неметип алсаңар болот, тактап алсаңар болот да, типа азыр ушундай болуп атат, биз ушундай кылып атабыз. В принципе азыр ошондой эле болуп атышат да. Сиз азыр командаңыз бар, алар Daily Digest жазат, бирок алар менен чогулуп айтасыз да, давайте Daily'ни жазбай эле коелу, көп убакыт кетет экен. Или сурап көрсөңөр болот элдерден, канча киши Daily Digest окуйт, ошол эле чаттан everyone кылып, если там, например, 20-дан аз киши болсо, анда типа зачем жазып деген сыяктуучу. Ошондой эле болуп атат да, мне кажется, потому что да, окуу эле кирчилер окубаса, а так Daily Digest'те именно то, что по командам болгондуктан эме эмес деп ойлоп атам да. Ар бир командалар и так эле Бирок биз азыр аны өзү Телеграмга чыгарып атпайбызбы? Телеграм раскачка кылсак, аларга күнүгө бир неме чыгып турмак да, текст. Анда 20-дан көп окуйт. Бияктан 20, Телеграмдан 20, Инстаграмдан 20, Фейсбуктан 20. Бирок опять же, смотрите, биз буну азыр реалдуу шоу кылып атабыз да. По идее, мондай дейлилер, мондай дайджесттер вообще сыртка чыгарбаш керек, анткени булардын баары коммерческий тайна.
Биз как келечек инновация болгондуктан, келечек бекер болгондуктан биз баарына бекер чыгарып атабыз. Смотрите, биз ушуну сүйлөшөбүз, биз уялбай эле муут ар кандай сөздөрдү айта беребиз депчи. Укулар кызыктуу адамдарга кантип иштейт долбоорлор? Кантип жазылат долбоорлор? Ошол жөнүндө айтып берип атабыз да. Бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк по идее көп кишигечи. ооба Не анан знаю, как вы, но я дайджесты читаю. Будет хорошо, Вот. если вы их продолжите. спасибо. Анда эметип дейлилерди кандай кылсак, эгерде телеграмга кайра жүктөлүп күн сайын жүктөлүп туруш керек десеңиз, анда азыркы кандай жазып атсак, анда ошондой эле кете беребиз да анда. Аракет кылып көргүлө, да бир спринт. Биз если раскачаем Telegram, потом по ходу силер еще сурап кете берлер, окуп атасыңарбы, барсыңарбы, жоксуңарбы силер, лайк басып койгулачы, вообще көрүнбөйсүңөр депчи. Ошентип неметип кетсеңер болот, айтсаңар, если эч ким лайк койбосо, экинчи жазып койгом. Просто тияктан мне кажется, особо не понимают, да, что daily digest отдельно, а там digest отдельно, daily там А силер только каждый ошондо week, жазып койгула да. да. Бул деген daily, биз ушундай жасайбыз, лайк баскыла. Бул деген digest, муну биз жазабыз. Не кылып атасыңар, барсыңарбы, жоксуңарбы деп. Ошолорду да силер сурап билсеңер болот да. Ошол рынок. Проекттер жазып алып атабыз, силер клиенттерден обратный фидбек алышыңар керек да, силердин жумушуңар керекпи, кереги жокпу. Ал үчүн опять же исследованиялар бар. Ну как исследование, данныйлар менен изилдешет да. Чыгарат, карайт, канча данный, канча статистикасы кандай, канча киши басып атат, канча киши карап атат. Ошого жараша өзгөртүп неметсеңер болот да. Ал, конечно, уже изилдөө көп жумуш өзүнчө, бирок ошол жакка кетсеңер тоже полезный да. Кантип иштейт, дата сайенс дегендер, дата аналитика дегендер. Бунун баары чоң жумуш, бунун баарына по идее акча төлөнөт көп. Нормальный чоң, нормальный мамлекеттерде, Кыргызстандан башка. Агай макул, анда биз анда daily digest анда кайра эле алып кете берели. Азыр кандай жазып атсак ошондой эле там Discordко эметип, Telegramга чыгарып эле азыр ошондой кылалы. Анан бирок ушунун Instagramга дагы чыгып атпайбы? Аякта, мне кажется, кичине өзгөртүп чыгарыш керек да, потому что мындай Ошо өзгөртүп чыгарыш керек да. эле мындай таптап эле келип эле текст как есть чыгып калып атат да. Ошол Потому жагы что башка бирөө окуса, ему даже не интересно да, кутуча эмне, там заман эмне депчи, там эмне бул депчи. Анан ошондуктан ошого контентти эметиш керек болуп атат да. Сначала биринчи, может, мындай ознакомительный бир пост болуш керек болуп атат да. Мындай бул долбоор ушундай, анан 30 долбоору бар депчи. Ар бирөөнүн аттары мындай деп. Бүгүн чыкты өзү, Сайкал эже. Бүгүн чыкты ошондой посттор. Гүлназ Пост чыгып турбу? Бизге насихат кошулду. Азыр мына бизге Шайыргүл кошулам деп атат. Шайыргүлдүн убакыты жок, бирок Шайыргүлдөн да опытын колдонуп чыгарсак болот. Негизи ошондой кылыш керек Инстаграмдычы, жанагындай лимондукундай же клоптукундай, азаттыкундай сүрөттүн үстүнө кичинекей текст, кичинекей логотип, ошол сүрөттү карап туруп эле окуп коюш керек тексттердичи. Ошол менен там свайп кылып, галерея кылып, ар бир долбоорлордун тексттери өзүнчө кыскача кызыктуу кылып чыгарсак болот да. Опять же, биз анын баарын үйрөнүп атабыз, Аселе үйрөнүп атат. Азыр командабыз менен дальше ошол биргеликте иштеп баштайбыз. Кечке дагы сыноо жөнүндө көп сүйлөштүк. Олжо дагы аябай көп фидбектер берип атат. Бул жагы дагы акырындап иштейт, так что силер уланта берлер, дагы бир спринт. Анан бир жагын ойлоп табабыз. Шайыргүл, сени неме Телеграмга кошуп коем, улантабыз. Биздин дейли бүттү. Жумушка кечигет. Макул, рахмат агай. Бир кичинекей сунуш берип койсом барбы, силер daily менен digest'ын эмесин алмаштырып койсоңор, аттарын. Кыргызча элечи. Мисалы күнүмдүк жаңылыктарбы же бирдеке деп койсоңор, ошондо көбүрөөк окуса керек. Просто daily менен digest'ке элдер көнбөй жатат да. Так бул маанилүү нерсе, бул тарыхта калып аткан нерсе да, кыскасы. Так, анда если Олжо улантам десе, мен организатор берип коеюн да чыга берейин. Болбосо жаап чыгарсыңар болот. Мы можем обсудить. Я могу помочь с Инстаграмом. Инстаграмдан жардам бере алам время от времени. Просто мен оюмча мына Сайкал эже айтып аткандай эле, ар бир тайпа өзү бир жумада бир жолу пост даярдасын өзү жөнүндөчү. Алар изилдеп атышпайбы, өздөрүнүн темаларын өздөрү жакшы билиш керек да. Анын баарын SMM түртпөйчү.
SMM обычно должен работу поставить так, чтобы у него контент постоянно поступал, и он просто его умел редактировать и вытаскивать, и все. Не обязательно вам ходить, все с нуля создавать, да? Если у вас есть проблемы с этим, у нас очень много долборов, очень много, там же все проходили Summer Challenge, что такое Инстаграм, все такое. Ошолорду элесиздер, просто кызыктуураак кылып кандайдыр бир челлендждерден берсеңер, жеңилирээк там. Ушул жуманын ичинде мындай тематикада өзүңөр направление берсеңер, элдер чогултсун да, материалдар чогултуп силерге жөнөтсүн, силер анан өзүңөрдүн стилиңерде чыгара бересиңер. Бүгүнкү 3 пост нормальный болду, я вам сейчас покажу. Так что саламатсыздар, да, бир жолу что-то меня выкинуло. Что, Инстаграмда сегодня последние 3 поста посмотрите, там уже что-то пошло, да? Только вот ошол тексттерди эмегелерге эле койсоңор, карусель лучше. Тексты не надо, просто картинку выше и вверх. Вам приходится двойную работу делать. И картинку искать, и текст располагать, да? А лучше текст, сами фотки засунуть и как слайдер вытащить наверх. Это самый легкий вариант. Вот, если нужна будет помощь, обращайтесь, мы можем тоже вместе подвигаться. Например, то, что касается Ашара, какие-то материалы интересные, над чем сам проект работает, мы можем потихоньку опубликовать. У меня, в принципе, все. Да, и насчет сегодняшнего теста хотел уточнить сразу, чтобы заранее объявить, будет он или не будет. Какой тест? Я не в курсах. Вы же на вторник двигали тест по Summer Challenge. Сегодня же вторник. Я просто не участвую в Summer Challenge, поэтому не знаю. Есть участники или вообще по поводу чего этот тест, я тоже не знаю, если честно. Все, хорошо. Ладно. Я думал, здесь Ахаладжи участвует. Что-то я ошибся, кажется. Хорошо. Да, нет, Ахаладжи, ага. Договорились. А здесь кто есть от СММ? Кто занимался Инстаграмом на данный момент? На данный момент Аселидже занимается, но не знаю, сейчас посмотрю. Нет, ее здесь нету сегодня. Хорошо. Вот последние недели Аселидже у нас занимается, слава богу, хоть она у нас есть, а то вообще. Вот, а так вчера, да, вроде бы Насыкат сказали, этот будет делать Тэпче, помогать будет Тэп. Хорошо, посмотрим тогда. Да, ладно, я тогда с Ахатидже поговорю, с Аселидже отдельно поговорю, тогда мы там придумаем. Вы насчет дайджесты, если у вас это много ресурсов отнимает, не знаю, если есть какая-то причина, проблема, скажите. Мне кажется, все читают абсолютно, потому что там очень много команд. И каждую прочесть очень сложно. А в дайджесте вся информация в одном месте собрана, да? Вот его еще можно читать, понимаете? А если мы от него откажемся, придется просто так же ходить. Ну, придется тогда 30 дайджестов делать вместо одного, да? Вот, в принципе, разница в этом. Поэтому продолжайте, пожалуйста. Я вам заранее говорил, что эти дайджесты должны выходить не в Дискорде даже, а отдельно в Notion, как будто это журнал какой-то, газета какая-то, понимаете? В прошлый раз, когда я вас звал, Ульнас, мы об этом и хотели поговорить, чтобы его оформление было соответствующее, да? То есть, чтобы его визуализация была намного выше и лучше. Тогда люди будут читать, или кому интересно, точно будут читать, да? Если вам такое надо будет, давайте я вам помогу, вместе зайдем, в Notion быстро накидаем, все это расположим просто, и все будет четко. Потому что в Дискорде каждый день сейчас дайджесты будут выходить, потом их в конце концов там будет 100 дайджестов, которые будет неудобно листать. Мы, да, у себя в Notion собираем, вот, отдельно. То, что выходит в Discord, мы все в Notion собираем. Notion да, эме бар, да, эти тексты, они все там лежат.
Тогда вот давайте их же просто ссылку и публикуйте, как газета кылып, же китеп кылып, же журнал кылып. Ошондой эле кылсаңар сонун болот да. Хорошо, хорошая Мы идея. баягында не пустым текстом вытащить, а готовой публикацией вытащить, которую легко переиспользовать там в Телеграме, в Инстаграме. Тут же можно ее и переиспользовать, да. Ага, хорошо. Хорошо, спасибо большое. Ага, и вам тоже. Не завершать или кого-то сделать организатором? Нет, завершать, наверное. Хорошо.